Коомдук жайларда билим берүү мекемелеринде санитардык эпидемиологиялык талаптар күчөтүлөт. Бул тууралуу маалымат жыйында премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Өкмөт башчы Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаал толугу менен жакшырды деп айтууга болбойт деди. Эпид кырдаал толугу менен бүгүнкү күндө жакшырып кетти дегенден алысмын. Анткени Европанын кээ бир мамлекеттеринде оору кайрадан күч алып жатканын көрүп жатабыз. Бул бизди сөзсүз түрдө кооптонтурууда. Мына кээ бир мамлекеттерди байкап жатасыздар. Карантиндин режимдерин жумшартып, же болбосо карантинди алып салып, анан кайра бир убакыт өткөндө спышка чыгып кетип, аны кайрадан киргизип, ушундай баягы ооракерчиликтер болуп жатат. Бирок биз ага барган жокпуз. Брифингде белгилүү болгондой, буга чейин жана учурда иштеп жаткан дарыгерлерге кенемтелерди төлөө улантылат. Бул үчүн өкмөт 1 миллиард 425 миллион сом бөлдү. Мындан тышкары медициналык кызматкерлерди реабилитациялоо иштери жүрүп жатат. Билесиздер, биздин президентибиздин демилгеси менен атайын Суу Көл областында, Суу Көлдүн жээгиндеги пансионаттарда медицина кызматкерлерин, ооруган медицина кызматкерлерин айыгып чыккандан кийин кайра реабилитация жумуштарын ошол жакта жүргүзүү боюнча чечимдер кабыл алынган. Ал боюнча 1 сентябрга карата Суу Көлдүн жээгиндеги пансионаттарда 1560 медициналык кызматкер 7 күндөн эс алып келишти. Ошондой эле аймактарда ооруканаларды оңдоп түзөө жана калыбына келтирүү иштери кызууланууда. Жаңы салынып жаткан ооруканалар штаттык персонал менен камсыз болот. Учурда медиктерди кыска курстардан окутуу, даярдоо иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун февраль айынан 28 августка чейин республика боюнча 19584 адис квалификациясын жогорулатуу курсунан өттү. Бул башка коронавирус эле эмес, башка тармактардагы дагы ушундай квалификациясын жогорулатуу иштери боюнча. Бул жогоруда айтылган цифра, бул саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча. Экспресс жана ПЦР тестөө изилдөө боюнча, преаналитика боюнча адистердин 403 адис лаборанттар окуудан өткөрүлдү. Маалымат жыйында өкмөт башчы шайлоодо да санитардык эрежелер толук сакталышы керектигин билдирди. Айза Камчыбекова, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.